Саламатсыңар кымбаттуу окуучулар, Кутман күнүңөр менен баарыңарга чың ден соолук, жакшы маанай жана ийгиликтүү күн каалайм. Адабият боюнча гимназиялык компонент. Бүгүн 9 айынын 24 күнгө дүйшөмбү. Сабактын темасы макалдар. Тема урока пословицы. Сабактын максаты: биринчи, макалдардын мааниси боюнча маалымат алабыз. Получим информацию о значении пословиц. Экинчи, байланыштуу кептерди, сөз байлыктарды өстүрөбүз. Развиваем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү, адамдык жакшы касиеттерди баалоого тарбияланабыз. Учимся ценить хорошее качество человека. Эмесе, өтүлгөн темалар боюнча кайталоо кылалы жана эсибизге салалы балдар. Значит, повторение по прошлой теме. Биринчи, элдик оозеки чыгармалар. Кандай чыгармалар? Алар кандай болуп бөлүнөт? Какие произведения называются устное народное произведение и насколько они делятся? Лирикалык чыгармаларга эмнелер кирет? Что входит в лирическое произведение? Эпикалык чыгармалар, кандай чыгармалар? Какие произведения? Эпическое произведение. Дидактикалык чыгармалар деп кандай чыгармалар аталат экен? Какие произведения называются дидактическими произведениями? Акыркысы, дидактикалык чыгармалар канчага бөлүнөт жана кандай болуп бөлүнөт экен? Насколько делятся дидактическое произведение и как они называются? Демек, силер жакшылап уктуңарбы? Эсиңерге салдыңар, биз өтүлгөн тема боюнча бир аз кайталоо кылдык. Эмесе, уланттык сабакты. Биздин тема эмне дегенбиз? Макалдар. Наша тема пословица, балдар. Биз өткөн сабакта макалдар жөнүндө кеп кылганбыз. Табышмактар жөнүндө, жаңылмачтар жөнүндө кеп кылганбыз. Булардын бардыгы макалдар дагы, табышмактар, жаңылмачтар бул дидактикалык чыгармаларга кирет экен. Бүгүн биз жөн гана макалдар жөнүндө кеп кылабыз. Дети, балдар, на прошлом уроке мы говорили о дидактических произведениях, пословицы, загадки и о скороговорок. А сегодня мы говорим только о пословице. Эмесе, кана карагыла макалдар. Макалдарга көңүл бургула. Макалдар эмне кылат экен? Адамды акыл эстүүлүккө, эл жерди сүйүүгө, илим билимдүүлүккө жана адамдык жакшы касиеттерге тарбиялайт экен. Макалдар, балдар, кечиресиңер, пословицы воспитывает человека на умственное развитие, образованность, любовь к своему народу, к земле и хорошим человеческим качествам, дейт. Эмесе, кана токтолдук макалдарга. Айла алто, дейт, акыл 7, хитрость 6, а ум 7. Акыл деңизден терең, билим тоодон бийик. Ум глубже море, знание выше горы. Жер казана, су алтын, земля богатство, вода золото. Күч акылга баш ийет, сила подчиняется уму. Бирөөгө ор казба, өзүң түшөсүң. Не рой яму другому, сам попадешь. Өнөр алды, кызыл тил. Самое высшее искусство – это красноречие. Эмесе, сабакты уланттык андан ары.
Мақалдарды толықтағыла дейді. Дополните пословицы. Бұл сілерге үйге тапшырмаға беріледі, балдар. Это вам домашнее задание будет. Қарағыла, мен жөн ғана таныштырайын мақалдар менен. Бұл жерде көп чекеттен орнына лайықты сөздік қойосыңар. Емесе, жалқауының сұруысы көп, же жалқауының шылтуысы көп. Ойлоңқыла. Жалқауының наны татту, эмгекшілдің жаны татту. Шындай айтылабы, же башқачабы, да ойлоңқыла. Аттың бары шумқар болбойд, қоштың бары тұлпар болбойд. Тура айтылабы, ойлоңқыла, өзіңір туралап қойосыңар. Жақшы дос, эмне балдар? Сөлөкөт, же көлөкө. Күн батқанда іздеп таппайсың, күн шыққанда құтыла албайсың. Ақырқысы, білген у ичеби, білбеген су ичеби, же тескерісінчеби. Ойлоңқыла, бұл сілерге үйге тапшырма. Эмесе, үйге тапшырма алалы, өтілгін бірінші теманы оқуғыла, балдар. Бірінші тапшырма сілерге өтілгін теманы оқуғыла, дептерге жазғыла, жана мақалдарды толықтағыла. Прочитайте тему и запишите на рабочий тетрадь и дополните пословицы, которые я вам говорила. Түшіндікпі? Бұл бірінші тапшырма. Екінші, 5 мақал жазып келгіле, қотырмосы менен. Найдите, балдар, 5 пословиц, запишите и сделайте перевод. Üçüncü, жаңа сөздер болсо, сөздік дептеріңерге жазып қотырғыла. Если есть новые слова для вас, балдар, пишем на словарный тетрадь и, конечно, перевод. Түшіндіңір, балдар? Егер бүгінгі тема сілерге түшінікті болсо, егер бүгінгі тема сілерге жаққан болсо, чоң рахмат айтам. Кейінгі сабаққа чейін көрішкөнчө барыңарға игілік қалайым.